Бул 1 жаш 11 ай курактагы Хамза. Учурда ал жашоо үчүн күрөшүп турган учуру. Анын диагнозу спиналдык булчуң артефиясы, коркунучтуу жана дарылануу үчүн көптөгөн сумманы талап кылган оорулардын бири. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Менин атым Руслан, мен Хамзанын атасы болом. Азыркы учурда Хамзам өтө сейрек дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү СМА деген ооруга чалдыгып, спинальный мышечный атрофия экинчи тип деп диагноз коюп беришти. Бул оорунун бир гана уколу, ошол Золгенсма деген укол ооруну толугу менен токтото алат экен. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн ошол эң кымбат дары болуп аталат экен азыркы учурда. $2 миллион сом менен 170 миллион сом болот экен. Ошол уколду алып, Хамза баламы толугу менен оорудан айыктырып, сактап калганга бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол учун сунуп, кайдыгер карабай Хамза баламы сактап калганга, Хамза баламы басып кетишине бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол учун сунуп, жардам бере кетсеңиздер. СМА менен ооруган балдар жашоого керектүү болгон бир нече функциялардан арылып калышы мүмкүн. Алар кыймылдоо, дем алуу жана жутуу функциялары болуп эсептелет. Ал эми буну өз убагында дарылабаса, оору өлүмгө кептеши мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамдын кошкон салымы Хамза жана анын ата-энеси үчүн өзгөчө маанилүү.